Мынакей андан кийин биз ошол жаңы катталган консультанттыбыздын личный кабинетиндебиз. Паспорттун киргиздик. Эми товар алчу офисти тандайбыз. Могу жерден корзина дегенди басабыз. Жогоруда айтып өттүм корзинаны басабыз деп. Бул жер мындай эмес болсо, ушул жердин сөзсүз түрдө галочка коюңуздар. Галочка койбосоңуздар, анда бул жакта толтура албай кыйналып каласыздар. Кыргызстан болуш керек. Город деген жерден Бишкек жазабыз. Мына Бишкек десек Бишкек чыгат. Эми бул жерге биз ЖМ десек, жыл массивдеги эмелер чыгат, офистер чыгат. Жана айтып өттүм. ЖМ дейбиз азыр. Ушул жерден эле. Бизге Рухи Мурастагы офис керек. Ошол Рухи Мурастагы офисти таап чыгабыз. Мынакей. Рухи Мурас Бишкек. Так, посмотреть варианты дейт. Бул жакта мен билгенден бир эле офис бар. Мынакей Сатыбалдиев Мирлан. Бул мурда Бугубаева Бермет атындагы офис болчу, азыр Жолдошунун атында болуп атат. Ушуну выбрать дегенди басабыз. Андан ары дальше вот продолжить. Всегда ушул эмеге оформлять этебиз. Анан продолжитти басабыз дагы. Заказ берүүнү улантабыз. Кааласак ушул жерден жаза берсек болот. Кааласак эми приложениядан заказ жазган жеңил деп айттык. Кааласак биз приложенияга келип, приложениядан регистрацион номерин терип, паролун терип, заказ жазганды ушул жактан улантсак болот. Бул жака мисалы үчүн киргенибизде бизде уже эмеси даяр турган болот. Так. Азыр Айгүл эженин эмесин терип алайын. Мынакей. Эми ключ. Ключун болсо бизге WhatsApp аркылуу кетирген. Мен атайын ушунда алып көрсөтүп берип атам. Атак тетрадкада жазып алганмын. 43095. Так. Анан войти дегенди басабыз. Анан барыңыздар ушинтип ушул жака кирип албаңыздар. Просто мен муну көрсөтүп берип атам. Эми мынакей корзина дегенди басабыз бул жактан. Тигил жактан баштыкты кармайбыз, бул жактан корзинаны карайбыз. Тигил жактан биз бүт заказ алчу офисин даярдап койсок, мына көрдүңүздөрбү? Эми каалагандай заказ жазып кетире берет.